Тагдырдын жазмышы ушул экен деп оор үшкүрүнүп, жашоону азап катары билип караган инсандарыбыз арабызда жок эмес. Турмуш бирөө үчүн бакыт болсо, экинчисине кайгы азаптыр. Бул жашоодо бири өз тагдырына балта чаап, турмуштун тайкы жолуна түшсө, ал эми кайсыл бири кайсыл жазам үчүн бул тагдырга туш болдум деп жоопсуз суроого кабылып жашагандар андан көп. Мында адыкка жылыш бар. Кадынокто таянып басып калдым. Нарын шаарынын тургуну Нурсултан Орозонов ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын тизмегинде. Ал 3 бир туугандын улуусу. Үй бүлөдө жалгыз уул, өзүнөн кичүү 2 карындашы бар. Ал убакыттын өтүшү менен бүгүн минтип 12 жаштын тамагын ичүүдө. Ал башынан кандай гана кыйын оор күндөрдө өткөрбөсүн, алдыга карай умтулуп, тезирээк буттан туруп, басып кетүүнүн аракетин көрүп жаткан маалы. Аны көрө берем. Албетте, башка келген тагдырды сурап албаган соң, маңдайга жазган бешенеге моюн сунуп өтөрүбүз анык. Алдыга бийик максаттарды коюп, жана ага жетүүгө бар аракетин жумшап жаткан Нурсултан келечекте милиция кызматкери болууну кыялданса, экинчиден ырчылык өнөрүн өздөштүрүп, чоң сахнага чыгып, күйөрман топтосом деген тилеги бар. Негизгиси өлкөнүн өнүгүшүнө салымын кошуп, кыргыз элине керегим жараган ат уулдардан болсом дейт. Кыргызстанды коргогум келет. Жана мендей, жана мага окшогон күн чырактагы менин досторума дагы мен чоңойгондо басканда окуумду бүткөндө жана ар тармактан ар бир мүмкүнчүлүгүмө карап жардам беремин. Таянып диванга. Нурсултан акыркы 8 жылдан бери күн чырагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген коомдук бирикменин тизмегинде болуп келет. Ал жактан көптөгөн майрамдык иш-чараларга активдүү катышып турарын да айтты. Өзүнүн дилгирлик аракети менен ар тараптан чыгармаларды жаттап, бизге айрым ырларды да аткарып берүүгө жетишти. Ар адамга жараласын ден соолук, асыл байлык алтын болуп, кем болуп, чындыгында адам кылган адамды бакыт экен, талай экен десолук. Ойлоп сыздап кетет кабыргам, башкаларга сөз айта албай жамынам. Ал кийгизейин башыңа, бакыт экен, талай экен. Аябай аракетчил, басканга аракет кылат, окуганга, ойногонго, коомго аралашканга аябай аракет кылат. Ошондуктан биз дагы коомго аралаштырып, жакшынакай экскурсияларга жайкысын алып барып, кышкысын ушундай ак кардын үстүндө аба жуткуруп, жылгаяк тептиргендерге алып барып, чана тептиргендерге алып барып аракет кылабыз. Балдар менен аралашып, коомго аралашканды сүйөт. Өзү аракетчил, окуу, оорубайбыз, басабыз деген аракетибиз бар. Биздин күн чырак коомдук бирикмесинде ушу 6 балабыз бар, коляскада отурушат. Андан мурунку 2 балабыз дагы, бир кызыбыз, бир балабыз ушу коляскада жүрүп эле аракеттенип, ак сууга алып барып атышып басып кетишкен. Анан эми Кудай буйрса, бул Нурсултандан дагы үмүтүбүз чоң.
Бул кайсыданга? Д. Бул кайсы? Н. Экөөнү кош. Д. А. Дан. Молодец. Каарманым убактысын бир гана арабада олтуруп өткөрбөстөн убактысын туура пайдаланууга умтулат. Бул аралыкта билим алып, учурда шаарыбыздагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектебинин 3-классынын окуучусу. Бирок мектепке баруу мүмкүнчүлүгү анча болбогондуктан 2 жылдан бери мугалими үйүнө келип билим берип келет. Мындан сырткары Нурсултандын апасы менен таяниси да ар тараптан колдоп, билим алуусуна бардык шарттарды коюп бере алышпаса да, колдорунан келишинче бар аракетин жумшап келишет. Ал эми каарманыбызды курсагына көтөрүп, андан соң эне статусуна ээ болгон жалгыз бой эне Аида Туратбекова айым жалгыз уулунун үмүттүү көздөрүнө шуула болуп, арубак уулунун жанында. Муну кош. Ба. Ба. Анга муну кош. Бала. Анга муну кош. Балаты. Азаматсың. Баягы жаш болсоң, биринчи балаң болсо билбейт экенсиң. Билген жокпуз, ана мойнун кармайт, мына отурат деп жүрө бердик. 9 ай болду. 9 айында анан Бишкекке алып бардык. Анан ошо ДЦП деп чыгарып беришти да. Бул эми төрөлгөндөн ошо баланын травма алып калганынан ушундай илдетке чабылып калат экен да. Анан генин да текшерттик, мүмкүн тукумунда атасында барбы, энесинде барбы деп текшерет экен докторлор. Анан гениси таза чыкты. Анан ошо ДЦП болуп калдык. Ушул илдет менен 12 жылдан бери күрөшүп келебиз. Балам экөөбүз мойнубузду ылдый салбай, башыбызды өйдө көтөрүп, жашынакай окуп, элден калбай, балдардан калбай, илим алып, ырдап, өзү таланттуу бала, акылдуу бала. Кээде мен кейип калам, муну көрүп алып, мени көтөрмөлөйт. Сарсон болбоңуз дейт, басам дейт. Мен басам, сизде дүйнө жүзүн кыдыртам деп менин көңүлүмдү аябай көтөрөт. Анан кээде ушундай кайгырган күндөрүм болот, анан мени көтөрүп алып бейишке кирип кетесиз деген сөздөрдөн бери айтат. Анан Кудайыма шүгүр, ыраазымын. Эми жок эмес, оорукчан болсо дагы баспаса да уулум бар. Мен баарына ыраазы болуп эле жашап келатам да. Анан ушу мендей болгон апаларга, энелерге ушу айтып кетет элем. Баягы Кудай Таала маңдайыбызга жазганын көрөт экенбиз. Мындай татынакай балдарды, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды сүйгөн пендесине Аллах Таала берет экен да. Башыбызды ылдый салбай, тагдырга жеңилбей, өзүбүздү бекем сабырдуулукка чакыргым келет да, бекем кармакчы. Мен биринчи уулум, мындан 2 кызым бар, татынакай. Ал 2 кызым уже чуркап, бул байкесине колуна кол, бутуна бут болуп калды. Азыр жардам кылат, алар менен ойнойт, көңүл ачат. Баары кыз балаң боорукер болот экен да. Апабыз жардам берет, бир тууган эжем жардам берет, иним жардам берет. Баарлап чогулап ушу Нурсултанымды багып чоңойтуп, колуна кол, бутуна бут болуп келатабыз. Эмне басып турабыз, балам? Шамшат кеткенде эс алабыз, Саат окуйбуз. Көбүнчө телевизор көрөбүз, Көбүнчө телевизор. Сериалдарды көрөсүң, Не серия. Кайсы сериалдарды көрчү? Элжөктөн асуу. Каарманымдын жалгыз бой багып жаткан апасына жана таянесине ыраазычылыгы чексиз. Мени багып аткан апама, мамама чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Алар мага ар дайым жүрөк таяк болуп келишет. Жардам берип келишет мага. Мамды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең өгүлүп, аламда бир аялзат ажалым эмес сени. Мага инвалидный пультовой коляска керек болуп жатат. Баса албайм. Колум оң колум иштебейт. Могу колясканы айдай албайм. Сиздерден суранарым. Мага инвалидный пультовой коляска, кнопочный коляска алып бериңиздерди суранамын.
суранам сиздерден. Келечекке койгон ой максаттары да карбын. Билимге умтулуп, китеп кесиптерди маалыматтардан кур калбайт. Спорттун бардык түрүнө кызыгат. Өзгөчө сыналгыда болуп жаткан ар бир футболдук беттештерди калтырбай көрөт дейт тайенеси. Телевизорду көп көрөт, анткени убактысы көп да. Бир саат окуйт, андан кийин телевизорду көбүрөөк көрөт. Аны өзгөчө футболду жакшы көрөт. Өткөндө футболду көрүп Кыргызстан утканда аябай сүйүндү. Болеть этип, биздин Кыргызстан мына биздин атабызды чыгарды, Кыргызстандын атагын чыгарды деп аябай сүйүндү. Филиппин менен ойноп утуп албадыбы? Ошо Бирок эң өкүнүчтүүсү да бир арабтар менен ойноп, кичине жеңилип калды, кичине жеңилип да өкүнүчтүү. өкүнүчтүү болуп калды ал. Анан кийин телесериалдарды көрөт, түрк телесериалдарын көрөт, анан жаңылыктарды. Анда орустардын Орустардын Мирден, жанагы неден гаишники, Гаишники, играть кино, ошолордун баарын колумду кара. Оба, ар бир тирүү жандын өз рызкысы болот эмеспи? Мына ушул берилген рызкыга шүгүр этип, келечекке умтулуубуз кажет. Буга чейин Нурсултан арабада гана болуп келсе, эми минтип аракеттен улам, ордунан туруп басууга далаалаттанат. Тура болдубу? Мен тура элем. Кандай тура? Коркпо ошо. Бош отур. Иштеди. түшсөм 5 километр чыгап барып келгенге барабар да. Анан ошон үчүн алганбыз ушу балага карап. Эптеп жардамы тийип басып кетеби деп. Алакагым менен таманда бүт тиги нерв точкалар жайгашат экен. Ошону салганда могу колу монтип эле турчу. Мынтип ачылбай. Ошо салбады, ачылып мынтип калды. Бул оң колу. Анан буттарын салабыз, алаканы салабыз, белин салабыз, анан могу балтырларын салабыз, белин салып. Ошо жардам берди. Ошо салып колу ачылды. Колу иштеп калды да, могу колу. Мынтип эле турчу. Мынтип эле. Тагдырдын жазмышына мөгдөп калбай, тескерисинче максаттуу үмүттөр менен алдыга карай бет алган каарманыбыз менен маектешип отуруп, анын нурлуу каректеринде кең келечек бар экендигин байкап, ага ден соолук жана чыгармачылык ийгилик каалап, сапары байсалдуу болсун деген тилекти кайттык. Талантыңарды бар болсо чакпа талантыңарды көрсөткүлө, тайбагыла, жыгылбагыла. Сиңердин келечегиңер алдыда, досторум. Сиңер алдыга умтулушуңар керек. Мындай эле тайып, жыгылып кетсеңер болбойт. Сиңер ар дайым тайбай аракет кылышыңар керек. Мендей болуп.